Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Китебиңердин 180-181 беттерин ачып, дептер ручкаңарды даярдап, сабакка көңүл бурууңарды суранамын. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы ортоломону колдонуп санды аныктоо. Сабагыбыздын максаты бүгүн силер 2 сандын жана 3 сандын ортоломосу боюнча алган билимдериңерди бышыктап, ортоломону колдонуп санды аныктоо боюнча жаңы билимге ээ болосуңар. Андан сырткары алган билимиңерди пайдаланып, көнүгүүлөрдү иштей аласыңар, жашоодо кездешкен маселелерди чыгара аласыңар, математикалык терминдерди туура айтууга тарбияланасыңар. Анда балдар, жаңы темага киришээрден мурун өтүлгөн теманы кайталап кетели. Ортоломону табуунун формуласын силердин эсиңерге саламын. Мю барабар А1 кошулган А2 кошулган жана башка АН бөлүнгөн N. Бул жерде мю сандын ортоломосу, ал эми бөлчөктүн алымы сандардын жалпы суммасын, ал эми N сандардын санын түшүндүрөт. Ал эми сандардын суммасын табуунун формуласы сандын ортоломосун табуунун формуласынан келип чыккандыгын өткөн сабакта айта кеткенмин. Демек, сандардын суммасын табуу үчүн биз мю көбөйтүлгөн N формуласын пайдаланабыз. Биз бүгүн мына ушул ортоломону колдонуп балдар санды аныктоону үйрөнөбүз. Анда балдар, кайталоо үчүн көнүгүүлөр: берилген сандардын ортоломосун тапкыла. Бул сандардын ортоломосун табуу силер үчүн кыйынга турбайт, анткени силер өтүлгөн теманы эң жакшы өздөштүргөнсүңөр. Бул мисалды чыгаруу үчүн биз А1 барабар -73, А2 барабар 291, А3 барабар 626, А4 барабар -20, А5 барабар 312 экендигин белгилей алабыз. Ал эми бул жерде биздин сандарыбыздын саны 1, 2, 3, 4, 5. Демек, N барабар 5 экендиги келип чыгат. Биз ортоломону табуунун формуласын пайдаланып, балдар, мю барабар бөлчөктүн алымына сандардын жалпы суммасын кошуп жазабыз. Ал эми бөлүмүнө 5. Демек, сандардын жалпы суммасы, башкача айтканда, бул 5 санды кошсок 1136 келип чыгат. 1136-ны 5ке бөлсөк 227,2. Демек, бул 5 сандын ортоломосу 227,2 экендигин аныктайбыз. Экинчи көнүгүү: Азат 5 коон өстүргөн. Алардын орточо салмагы 12,4 кг. Коондордун жалпы салмагы канча? Балдар, бул маселени чыгаруу үчүн биз Азаттын коонунун санын белгилеп алабыз. N барабар 5. 5 коон өстүргөн. Ал эми алардын орточо салмагы мю барабар 12,4. Коондордун жалпы салмагын табуу үчүн мю көбөйтүлгөн N формуласын колдонобуз деп айтып кеттик жогоруда. Демек, мю көбөйтүлгөн N барабар 12,4 көбөйтүлгөн 5 барабар 62 кг. Демек, маселенин жообу коондордун жалпы салмагы 62 кг экендиги келип чыгат. Анда балдар, китебиңердеги бүгүнкү тема боюнча берилген маселеге көңүлүңөрдү бургула. Омега командасынын 11 футболчусунун орто жашы 26-га барабар. Оюндун калысы бир оюнчуну оюндан чыгарып жибергенден кийин Омега командасынын оюнчуларынын орто жашы 25 болуп калды. Оюндан чыгарылган оюнчу канча жашта? Бул маселени чыгаруу үчүн балдар, албетте сандын ортоломосун табуунун формуласын жана сандардын жалпы суммасын табууну пайдаланабыз. Ал үчүн балдар, эң биринчи биз 11 футболчунун жалпы жашын аныкташыбыз керек. Анда бизде оюнчуларыбыздын саны 11, ал эми алардын орто жашы 26. Анда 11 футболчунун жалпы жашы мю көбөйтүлгөн N формуласы аркылуу 26 көбөйтүлгөн 11 барабар 286 экендиги келип чыгат. Ушундай эле экинчи балдар, алардын бирөөсүн калыс оюндан чыгарды дейт маселенин шартында. Демек, 11 оюнчудан бир оюнчуну чыгарсак, 11ден бирди кемитип 10 оюнчу калат. Анда бул 10 оюнчунун орто жашы 25 болуп калгандыгы маселенин шартында берилген. Анда 10 футболчунун жалпы жашы мю көбөйтүлгөн N формуласы аркылуу 25 көбөйтүлгөн 10 барабар 250 экендиги келип чыгат. Балдар, оюндан чыгарылган оюнчунун жашын табуу үчүн 11 оюнчунун жалпы жашынан 10 оюнчунун жалпы жашын кемитүү жетиштүү. Анда балдар, 11 оюнчунун жалпы жашы 286-нан кемитебиз
10 oyunчунун жалпы жашы 250 барабар 36. Демек, оюндан чыгарылган oyunчунун жашы 36 жаш экен. Балдар, маселени дептериңерге көчүрүп, чыгарылышын көчүрүп алабыз. Китебиңердеги 362 көнүгүүгө көңүлүңөрдү бургула. Би ийриминин 9 мүчөсүнүн орто жаш курагы 12,4 жыл болчу. Аларга Айбике келип кошулганда, ал 12,26 болуп калды. Айбике канча жашта? Анда балдар өтүлгөн темаларды колдонуп, n барабар 9, башкача айтканда би ийриминин 9 мүчөсүнүн жалпы жашын табабыз. Анда бийчилерибиздин саны 9, ал эми алардын орточо жаш курагы 12,4. Жалпы жашы μ көбөйтүлгөн n формуласы менен 12,4'тү 9'га көбөйтөбүз. 111,6. Ал эми ага Айбике келип кошулгандан кийин 12,26 болуп калды. Демек 9 бийчиге дагы бир бийчи келип кошулду. 10 бийчи болуп калды. 10 бийчи болгондон кийин алардын орточо жашы 12,26 болду. Демек 10 бийчинин жалпы жашын табуу үчүн 12,26'ны 10'го көбөйтөбүз. 122,6 болот. Анда балдар, Айбикенин жашын табуу үчүн 10 бийчинин жалпы жашынан 9 бийчинин жалпы жашын кемитүү жетиштүү. Анда 122,6'нан 111,6'ны кемитсек 11 келип чыгат. Демек, Айбикенин жашы 11 жашта балдар. Ушундай эле маселеге көңүлүңөрдү бургула. Чейректин жыйынтыгы боюнча Света 53,5, Асел 45 деген баа алышкан. Чолпондукун кошкондон кийин 3 кыздын бештеринин ортоломосу 48 болсо, анда Чолпондун канча беши болгон? Анда балдар карагыла. Света 53,5 алыптыр. Ал эми Асел 45 алыптыр. Ал эми Чолпондун алган бешинин саны бизге белгисиз. X деп белгилеп алабыз. Ал эми бул үчөөнүн алган бештеринин ортоломосу μ барабар 48 экен. Биз силер менен ортоломону табуунун формуласын пайдаланып, балдар, μ'нун ордуна 48'ди коюп, ал эми A1'дин ордуна 53'тү, A2'нин ордуна 40'ты, A3'түн ордуна X'ти коебуз. Демек, 5 алган кыздарыбыздын саны 3 экендиги бизге белгилүү. Анда бул теңдемени чыгарабыз. Бул теңдемени чыгаруу үчүн 48'дин бөлүмүн 1 деп алып пропорция түрүндө көбөйтүп чыгарганды билебиз. 48'ди 3кө көбөйтөбүз. Ал эми 53кө 40'ты кошсок 93 кошулган X. Демек, 48'ди 3кө көбөйтсөк 144, 93'тү барабардыктын бул жагына алып өтсөк минус 93 болуп өтөт барабар X. X'ти тапсак 144'төн 93'тү кемитсек 51. Демек, Чолпондо 51 беши болгондугун аныктайбыз. Башкача айтканда, силер менен ортоломону колдонуп, биз Чолпондун бешинин санын аныктадык балдар. Балдар, бул маселени да көчүрүп, чыгарылышын жазып алууну унутпагыла. Анда балдар, силерге өз алдынча иш төмөндөгү маселени чыгарабыз. Айпери, Жибек жана Фариза экзаменге даярданып жатып чыгарышкан маселелердин ортоломосу 12. Айпери 7 маселе, Жибек 9 маселе чыгарса, анда Фариза канча маселе чыгарган? Бул өз алдынча ишти иштеп, мага WhatsApp аркылуу жөнөтүүнү унутпагыла. Ошондой эле балдар, үйгө тапшырма. Китебиңердеги 180-181 беттеги номер 369, номер 371 көнүгүүлөрдү иштеп мага жөнөтөсүңөр. Бааңарды EduPage'ке силерге жөнөтөмүн кайра. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кайрадан кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла балдар.